Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Жалпыңыздарга жалындуу ысык салам. Кереметтүү ысык көлүбүздөн. Ошо туугандар, бүгүн больничный бүттү, буюрса жумушка даярбыз. Тарландык, жакшы баары тең. Ден соолук сураган ошо ар бир жазган инсандарга терең ыраазычылык, баарыңарга мен жакшы. Урматтуу туугандар, ошол интернетте карап отуруп кечтен бери эле Дайыр Орунбеков азыр элдин оозунан түшпөй атат. Билбейм эмне деп отурушат, кандай кылып атышат, мен түшүнбөй койдум. Ошого да мен өзүмдүн жеке пикиримди, оюмду жазгым келди да. Акыркы күндөрү фейктер, жанагындай троллдор туура анча-мынчалар кылып атат. Бирок ошол фейк троллдордон дагы эң коркунучтуусу жогорку кызматтагы адамдар ошо каратып туруп биздин урматтуу президентибизди мындай каралатып кандайдай сезилип атат да. Мисалга ала келсек, кечээ мына такталган эмеспи, мындай туура элге туура түшүндүрүлбөй калды да. Муну дагы патриот байкем Руслан Черткеев байкем дагы рас жакшы айта кетиптир. Такталган маалыматпы, такталбаганбы, балыкчыларга дейт 2 жыл Соңкөл менен Ысык көлдөн балык кармаганга болбойт деп салды да. Билесиздер, мен өзүм балыкка кызыгам, балыкка келем, ушу удочка менен кармайбыз. Эми группаны ачсаң, ачык эле айтайын, ажообузду сөгө башташып турушачы. Жана айыл чарбада министрде отурган тупойлор. Кичине мындай жалпак тил менен түшүндүрүп айтсаңар болбойбу? Мындай чыгарып салдыңар, тигине новосттун баары тиги маалыматтар кетти уже. Элдер биякта түшүнбөй, эми кантип биздин Ысык көлүбүзгө балыкка чыкпай калабызбы? Укам баска сечу. Мен укам болсо онукуна акча таппай атабыз. Эшикте чуркап турсунчу бул дагы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз эли, мен Кылычбек кызы кымбат. Уулум Мухаммад 5 жашта, азыр баса албайт, ушу жол кырсыгынан улам ушундай абалга түшүп калган. Мындан алдын 3 жолу операция болгон башында. Азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Сиздерден суранарым, ушу баламдын операциясына жардам берип кетүүңүздөрдү өтүнөм. Көптү көрсө көл болот дейт, ушу баламды басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Баламды көрүп жүрөгүм ооруйт. Бизге азыркы учурда $45,000 акча каражаты керектелүүдө, бизде андай сумма жоктугунан улам Каргасыздан кайрымдуу кыргыз эли менен жардам сурап кайрылып жатат. Бизге кайрымдуулук кылам деген инсандарга өзүмдүн атымда МК ачылган 3197 кымбат деп чыгат. Ошо Россия өлкөсүнө котором дегендерге Сбербанк 3097 Нурбек деп чыгат. Ал дагы өзүмө караштуу. Деп, нервтери кашайып атышат. Бул эмне жашоо болуп баратат, эмне болуп баратабыз депчи. Кечээ Дайыр Орунбеков дагы өзүнүн бир публикацияларын чыгарыптыр. Мен ага айтайын деген ал менен мен айтышып алганбыз убагындачы. Бирок айтайын деген өзү бир нерсени чыгарып туруп, тиги эмне деген бийлик бутагында отурган ошол маалымат катчы мисалы. Ошол жазат бир нерсени, жазып туруп кайра эмнеге исправить этет да? Мисалы, билбейм, ошол жагына мен түшүнө албайм да. Анан алар жөнүндө сөз айткан адамдар эмнеге өзүнөн өзү жумуштан кетип калат, же өзүнөн өзү эмнеге камалып кетет, ушундай угуп атам да негизи көбүнүнчү. Ошо жогору жакта тургандар өзлөрү, мисалы, айыл чарба министрлигинде тургандар, ошо чоң кызматта тургандар, ошол атайын бир мындай элди бир козуткусу келип атат да алардынчы. Жана НПОшниктер эмес, жанагылар эмес, тигилер эмес, алар да кичине бензин чачып атышат. Өзлөрүнүн айтканын өзлөрүнө колдонуп атышат, Мындай айтканда бир оюн жүрүп аткандай. Мына погранчасты дагы өткөндөн бери айтып келатам мына. Не то экен. Эл жөн айтпайт. Ошакта иштеген балдар айтып атат. Мына кечээ бир видео чыгарып коюштур андайын. Мына 46 ысыкта, 46 градус ысыкта ушундай биздин пограничтер ушинтип атат, тиңтип атат деп бир шоу кылып коюптур да.
туура, мен ал биздин жоокерлерибиздин бирөөсүн жамандаган эмесмин. Ошол жанагы башында турган адамдары эмнеге жанагындай даярдык кылып берген эмес деп ушундай кемчиликтерди айттым. Мына сын пикир айтылган соң уже сразу ага ответ уже элдин эмесин буруш үчүн мына биздики мынтип атат, тигинтип атат жөнүндө шумдук бирөө эле кабинеттен отуруп барып тартып жасап неме кылып коюшту да. Не то мына жакынкы аралыкта көрүнгөн бир катын ушак айтышпай, могу бензин маселеси, албетте бензин азыр деген биз Россиядан алабызбы? Россиянын өзүнө жетпей атат. Бул азыр оор маселе болот. Бул чоң бир көйгөй жаратат. Бензиндин аркасы менен көп продукту деле, тиги деле, бул деле, жол кире деле бүт кымбаттап атат да. Ошол маселени мисалы көтөрүш керек да, бир издениш керекпи, бир чечиш керек да. Мына кече элдер кырылып атат уже тиги Караколдо жана Курговойдун жанындагы заправкада. Эмне деген тыгын уже күндөн күнгө 50 тыйындан 2 сомдон 1 сомдон кылып эле өстүрүп атат. Жакында 100 сом болобу? Ошолорду мындай ойлонуш керек да. Же болбосо ойлонгондон да мурун элге маалымат бирөөңөр да бербей атпайсыңарбы? Ушундай Россиядан алчу элек, ушинтип атабыз, аяктан да азыр ушундай кыйын болуп атат. Ошол жагдайга байланыштуу ушундай бизде бензин маселеси тартыш болот. Ушундай болот, тигиндей болот деп мындай бирөө жан түшүндүрөбү мындай? Жок, чота не то, бир башкача оюн болот, урматтуу Садыр Кожоевич. Не то. Эмнеге эле ошо жаныңызда жүргөндөргө ишендиңиз да калдыңыз билбейм. Эл айтса да калп айтпайт го, калк айтса да калп айтпайт. Сизге бир жаманчылык кылайын деген бир карапайым эл жок го, ушу ыраазычылыгын эле билдиришет го. Ушу мен коркконум эле тети, жаныңызда жүргөндөр аңга апарып туруп эле түртүп ийбесе экен эле деп ошондон корком да. Азыр кимге ишениш керек экенин да билбей да калдым уже. Ал маселе сиздин деле көйгөйүңүз болуш керек. Кимге ишенериңизди сиз дагы точно билбейсиз да. Бирөөнү алып келип койсоң коррупционер, экинчисин алып келсең, жана тууган урук кланын алып келип койгондорго уже моого жетти, моого. Ким бир чоңураак кызмат коруп калса эле бүттү, тиги катын бала чакасынын, тиги өкүл баласынын, тиги пушыл жинеп алат да, мындай чыныгы таланттуу, мындай иштейм деген балдар четте калып калганы мени өкүндүрөт да. Ушу кадровый маселеден аябай эле биз аксап атабыз да. Сөздүн ачыгычы туугандар. Эле аксап атабыз. Тизмектеп чыгарып коюптур жанагы Дайыр Орунбеков. Ал тизмегинин арасында мени кимге кошот билбейм, кайсы тарапка кошосуң, Дайыр байке. Экөөбүз бир жолу урушуп, мен бир даватка барып келгенден кийин кечирим сурап жазып койгом. Бирок бир да жообу келген жок. Мусулман адам бири-бирин ушундай мисалы сын айтсаң эле сразу душманга айлантышат да аларчы. Жок да, кемчилигин айтып аткан соң наоборот мен өзгөрүшүм керек экен, могул жеримде кемчилик кетип атып деш керек эле да. Бул уже Дайыр Орунбеков канчанчы жолу пост чыгарат, ошонусун өчүрөт, либо оңдойт да. Ошончолук бийлик башында турган адамдар ошентип атса анан башкалар эмне кылат туугандар. Могу Айыл чарба министрлиги, силер башкачасыңар, могу көлдүктөрдү козутуп атасыңар мындай. Ушу балык маселесин улам чыгарып коюп, кайык менен киргенге болбойт деди, канча киши нааразы. Кайсы мыйзамда жазылып турат, кайык менен киргенге болбойт деп. Мыйзамды биз бузбай эле силер бузуп атасыңар, биринчиден. Экинчиден, туристтик экология милициясынын адамдарга болгон мамилеси. Бир нерсе болсо эле каматып саласың, камаласың. Ушинтип пакта коюп, тайраңдап, майраңдап баары сонун деп келип туруп 5 президентти деле жоготушпадыбы ушундай пактакорлорчу. Ушу биздин эл үчүн, жер үчүн иштей турган президентибизди да элге жаман көрсөтүп атканы мени өкүндүрөт да. Ошол жана бийлик башында тургандар жана көчө Дайыр Орунбеков чыгаргандар коркунучтуу эмес. Ушу жанында жүрүп жана чоң кызматта тургандар нааразы кылып атканы ошолор мага. Мен ошолорду коркунучтуураак деп эсептейм, чем тетигилерге караганда. Тилек до конца жоопализдер, силер колдонгондун куда сөөк балдары өтө акылдуу
болуп атпайбы до конца дейт. Эй Тилек Шаршеев, эй фейк айланайыңдар, кайра пайда болдуңарбы? Силер менен бир урушпайын деп бир кыргыз бололу деген сайын эле жарыктык. Эркексиңби мындай? Эркексиңби? Кел, мен сени азыр эфирге чакырайын. Чыкчы, айтчы, оюңду айтчы, жашынбачы чиркин. Момундай бетиңерди жүзүңөрдү чыгарып айткылачы. Блин, жарыктык.